урматтуу биздин бөбөктөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин клипти көрүп алдык. Анан Азиз эски жылда бизге өзүнүн бир ийгиликтери менен келген биздин бүгүн студияда конок бар. Аны менен тааныштыралы кел. Бүгүнкү биздин студияга келген коногубуз менен таанышалы. Алар ким деп турса, Турсуналиева Акмарал. Турсуналиева Акмарал, кош келиптирсиң. Мынакей Азиз тааныштырды бизге студияда Турсунаева Акмарал келип отурат. Акмарал кандай келдиң? Жакшы. Маанайлар жакшыбы? Жакшы. Мынакей эски 2021-жыл узатып атабыз. 2022-жылга келе атабыз. Кандай ана маанайлар, жаңы жылдык маанайлар жакшыбы? Жакшы. Азиз, биздин кичинекей Акмаралга суроолор барбы? Бүгүн сиз бизге кандай жаңылык менен келдиңиз? Мен Турсуналиева Акмарал. Кемин районунан Акбекет айылынан келдим. Мен 2 жылдан бери бийде элдик бий ансамблинде катышкам. Агайым Кылымбек. Жумадилов Кылымбек Бишенабиевич. Урматтуу бөбөктөр, урматтуу Азиз, биздин Турсунаеванын Акмаралдын ийгиликтерин көрүп турабыз. Биздин столдо мынакей жакшынакай ушундай грамоталар, дипломдор, статуэткалар турат. Биздин Акмарал болсо бийчи, көптөгөн конкурстарга катышып, өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн таланты менен жаш бөбөктөрдүн арасында, өзүнүн мектебинин арасында таанылып келет. Турсунай, ушул ийгиликтериң жөнүндө эми таанышалы, кененирээк таанышалы. Бул статуэткаларды, бул дипломдорду кайсы жактан алдың? Мен болсо деген Чолпон ата Ысык көл жакка баргам. Ошентип могунчу дипломдор, могуларды алып, биринчи орундарды алып келдим. Жана бул болсо Кемин жактан алгандарым, жана шаар жактан алгандарым дипломдорум. Жана мен өзүмдүн мындай өзүм алган. Ушул дипломдорду биздин бөбөктөр кызыгып турса керек. Ушунча диплому барбы, ушунча бийчиби деп мынакей көрсөтсөң өзүң дагы бөбөктөргө. Бул болсо диплом биринчи месага Турсуналиева Акмарал. Куколки деген бул деген кукла бийин бийлеп, эми эстрадный танец менен келип ушинтип новогодний келгенбиз да, жаңы жылдык бийге. Бул болсо деген бул дагы кукла бийи менен эстрадный танец менен ааламга кирип Кемин жакка баргам. Чындыгында мынакей биринчи даражадагы, экинчи даражада, биринчи место, экинчи место алгандар, да? Биринчи место алгандарды комузчу калган. Ушунун баардыгы аябай сенин эмгегиң экен, Азиз, кандай эмгектерди жазат? Грамота анан менин көзүмөн ушул столдун үстүнөн бул кичинекей болгон статуэтка илинип атат. Алам дейт, биринчи место дейт. Бул кайсы жактан алгансың? Бул көл жактан алган болушум керек, жеке мен жактан. Көлдөн алгансың, кереметтүү көл жергесинен алып бир. Сен деле бир кармап кой, жугуштуу болсун сага дагы. Турсунайга дагы суроолордон берели келиң. Атайын бизге бүгүн конок келип Турсунайдын ачылбай жаткан сырларын ачалы, Сизге ким түрткү берди? Өзүңүз элеби бийге же ата-апаңызбы? Мен ата-энем мага ийгиликтерди каалаган, жана менин агайым мага ийгиликтерди жеткирген агайым берди, Кылымбек байке. Жана туугандарым мага ийгиликтерди жеткизди, ушундайларды. Ушуларга чоң рахматын айтам. Азамат. Мынакей дегеле бийде бөлүнөбү кандай? Восточный бий же болбосо кыргыз бий деп бөлүнөбү же сен баардык бийлердин түрүн бийлейсиңби? Мен кыргызча, анан болсо испанский, ары бери көп эле болуш керек түрлөрү. Бир павлин же испанский бийлегенбиз, же кукла современный десек болот. Мына ошол агайың кайсы бийди бийледисе, ошол бийлерди бийлей берет турбайсыңбы? Ооба. Жакшы. Анан Азиз бүгүн биздин Акмарал бизге кайсы бийди алып келди сурап көрөлү. Сиз бүгүн бизге кайсы бийди алып келдиңиз? Мен бүгүн жаңы жыл үчүн жаңы жылдык бий Назиктик бийди алып келдим. Урматтуу биздин бөбөктөр, урматтуу балапан шоу берүүсүнүн көрүүчүлөрү, мына азыр бизге келген коногубуз Акмарал сиздер үчүн бийлеп берет. Кабыл алыңыздар.
Урматтуу биздин бөбөктөр, Акмаралдын бийин көрдүк, ушундай сонун бийледи. Чындыгында Акмаралда талант бар экен, бийге болгон өзүнүн кызыгуусу бар экен. Анан Азиз, эми Акмаралдан сурабайлы, мектепте канча дозу бар, мектепте кандай окуйт, Кел, сурап көрөлүчү кана. Мектепте дагы конкурс болду беле? болгон. Бий конкурстары болгон, а? Болгон. Канча дозуң бар? Көптөгөн досторум бар, классташтарым, туугандарым да бар арасында. Эжелерим да туугандарым болот, эжеке тайжекелер болот да. Мисалы, урматтуу кичинекей бөбөктөр, Азиздин чачын көрүп атасыздар, Азиздин чачы кыска, ал эми бийчи кыздардын чачын көрөбүз да, Азиз көбүн эсе узун болот, Алар өрүп алат, чачты жазып алат. Анан чачыңы дайыма ким өрүп берип, бийге баратканда ким даярдайт сени? Моундай жаштагы формаларды ким даярдап берет? Ата-энем даярдап берет, мамам даярдап берет. Мамаң даярдап берет, Ошолорду кийип алып, анан бийлейсиң. Азизда кандай суроолор бар? Канча куба, канча дипломдор бар? Аны көрбөдүк байсы. Азга отуруң эми. Дипломдорду айтпады буларчы. Булар айтты да. Анда канча? Эмен айталы, башка бере берели. 2021 жылда кандай ийгиликтерди жаратты? Анан шашпай эле айт, 2022 жылга эми дагы эмнелерди күтөбүз сенден? Эмне иш кылайын, эмне максатың бар алдыга койгон деп айт. Кеттиги. Анда эмесе Азиз, дагы биздин Акмаралга кандай суроолор бар? Канча жыл катышып атасыз? 2,5 жыл болду окшойт. 2020 жылдан баштап. Канча жаштан катыштыңыз эле? Мен 11 жашыман катышкам. Ошондуктан 11ге чыгып азыр 12 болуп калдым. Азамат, жакшы ийгиликтерди жаратып келатасың. Анан мугалимдериң, ошол эле учурда мектепте окуп жүргөндөр баары таанып калдыбы сени? Баягы биздин бийчи кыз деп, сен ошол алыскы Кеминден келип атасың. Кемин шаарындагы ушундай бир майрамдык иш-чараларга катышып турасыңбы? Катышып турам. Катышып, ал жакта бийлейсиң. Силер өзүңөрдүн мындай топ барбы же жалгыз эле бийлейсиңби? Топ бар. Кыз жибек деген. Кыз жибек деген топ бар, Ал топто канча бийчи бар? Чоңдорду айтсам 14 бийчи болот, 13 бийчи. 14 бийчи. Азыр сен эфирден көрүп атса, айтып атат да, биздин Акмарал Пирамида каналына барып, Балапан шоуга катышып, ошол жакта өзүнүн ушундай ийгиликтери менен эл менен бөлүшүп атат депчи. Аларда да ушундай ийгиликтер барбы же аларда жете албай жүрөбү? Алардын ийгиликтери бар. Бар, Мындан да көппү же мындан азбы? Кичине азыраак койдой. Азыраак, эң көбү сеники экен, билишме. Эми бул сен жашыңда аябай көптөгөн ийгиликтер, Азиза. Мүмкүн бул мындан дагы 2022 жыл мындан дагы көп ийгиликтерге жетишет мүмкүн, Дагы кандай суроолор бар, Азиз? Үйүңүздө канча бир туугансыз? Үйдө мен 4 бир тууганмын. Аларды сизде бийге катышабы же башка спортко катышабы? Менин экинчи эжекем, бул эжекемден кийин бийге катышчу. Ошо эжекеммен кеткен койдой элем, ошо эле эжекем катышчу. Башкалары спорт, ушундайга кетишкен. Ал эми азыр бардык мектептерде, Азиз, балатылар, жаңы жылдык майрамдар өтүп атат, Ошол эле учурда силердин мектебиңерде дагы жаңы жылдык балаты болду да? Болду. Ал жакта бийледиң. Кайсы бийди бийледиң? Мен мурунку жылы Павлин бийимди бийлеп кеткен. Бул жылы жакында болот. Жаңы жыл. Эми алдыда болуп турбайбы? Алдыда ошо бийлеп кетейин деп баягыда дагы бийлейин деген. Деги эле ушул бийлегенге форманы канча формаң бар үйдө дагы? Катылып жаткан? Көп десем болот. Урматтуу биздин бөбөктөр, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап атабыз. Мына ошо куттуктоонун алдында бизге бир таланттуу ырчы бийчи, биздин таланттуу жаш бөбөктөр келип отурат. Анын бири Турсуналиева Акмарал, Азиза. Азыр Акмаралга эми жалпы биздин бөбөктөргө өзүнүн куттуктоо сөзүн берелик. Кандай куттуктооң бар биздин кичинекей сени көрүп жаткан бөбөктөргө, өзүңдүн тобуңдагы бийчилерге? Сүйүктүү ата-энеме терең ызычыкты берем, жана агайыма, туугандарыма, менин мугалимдер окуганыма, директорума, Койлубаев Дүйшөн Мусаевичке, жана класстык жетекчиме Нарынкулов Мелинага, жана башка мугалимдерге, классташтарга,
туугандарыма, мени менен бийлеген кыздарга келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайм. Жана Дом культуранын директору Чынар эже, Үмүт эжеге терең ыраазычылыгымды берем. Жана келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайм. Жана силер кичинекей бөбөктөргө жаңы жылы менен куттуктайм. Рахмат. Азиз, көрдүңбү? Биздин кичинекей бичибиз Акмарал баардык эжекелерин, агайларын кубантты жаңы жылдын астында. Алар көрүп жаткан болсо, биздин кыз, биздин бичи кыз, биздин таланттуу кыз деп сыймыктанат болуш керек. Акмарал, келгенге чоң рахмат. 2022 жылда да көп ийгиликтерге жетиш. Чоң рахмат. Акмарал, сага да ийгилик. Ушундай сыйлыктар менен ата-энеңди кубантып, досторуңду кубантып, анан 2022 жылда Азиз айткандай, жакшы ийгиликтер менен кайрадан жолугалы. Дагы бир жолу келип бергениңе чоң рахмат. Урматтуу бөбөктөр, азыр биз Азиз экөөбүз кайрадан эфирибизди андан ары улантмакчыбыз.